Саламатсыздарбы айымдар жана мырзалар, бүгүн сиздер менен гречка кашасынын эң оңой жасалыш жолун көргөзүп берем. Эң алгач эле гречканы алабыз. Мен пиаланы алдым. Ошол пиалага карап, өзүңүзгө карап канчалык көлөмдө алсаңыздар боло берет. Үйдө көпчүлүк болгонубуз үчүн 2 пиала гречка алдым. Эгерде азыраак болсоңуздар, азыраак эле алганыңыздар жакшы. Анткени гречка бышканда аябай көп болуп көбөйүп кетет. Гречкабызды аябай жакшылап тазалап жууп алабыз. Андан кийин биз ушундай идишибизге салып, үстүнө көмгөндөй кылып согуй алабыз. Газды жандыргандан кийин гречкабызды коюп, биз эми бул гречка кайнап чыкканга чейин карап отурабыз. Ушундай кылып аралаштырып турабыз. Анткени катуу жагы үстүндө калып кетпеши керек. Мынакей видеодо көргөнүңүздөй эле гречка аябай чоң болуп чоңоюп кетти. Эми үстүнө суусу соолугандан кийин сүттү куя берсек болот. Эгерде сүтүңүз нак сүт болгон болсо, ушул гречка менен кошо бышып калат. Ал үчүн карап сүтүбүз байып кетпеш үчүн карап турабыз. Андан кийин ушинтип аралаштырып, көз албай турабыз. Андан кийин эле өзүбүзгө жаккан биздин кашабыз даамдуу жана ширин болуш үчүн сахардан салып коебуз. Өзүңүздөргө карап, даамына жараша сала берсеңиздер болот. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле биздин кашабыз кайнап чыкты. Биз ушинтип аралаштырып турбасак, бизде сүтүбүз байып кетиши мүмкүн. Ошондуктан карап турабыз. Биздин кашабыз даяр болуп калды. Эми чынарга салып, үй бүлөбүзгө бере берсек болот. Биздин видеобуз акырына келип жетти. Биздин эгерде каналыбызга кандай бир сунуштарыңыз болсо, комментарийга жазсаңыздар болот. Лайк жана подписка таштоону унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.